Эми Ош шаар боюнча сиздер жакшы билесиздер, Ош шаар боюнча бул Мелис Жолушбаевич өзүнүн позициясын коррупция жөнүндө өзүнүн оюн айткан үчүн буну жумуштан алды деп эсептейм. Бирок Мелис Жолушбаевич Ош шаарында иштегенин өзүн көрсөттү, кандай иштегенин, кандай экономикалык жактан өсүшү Ош шаарында көрсөттү. Негизги эл аралык, улут аралык мамилени бекемдеп иштегенин биз байкадык. Ошондуктан эч кандай бул жерде паника кылбаш керек. Ош шаарынын мэрин шайлоосу болот. Мен ойлойм, өзүнүн талапкерлигин коет, эл колдоп, депутаттар колдоп кайра мэр болгонуна ишенем. Эми Саша Шенкуловичтун боюнча ал эле 3 жылдан бери иштеп калды, өзүнүн каалоосу менен жазды. Эми баягы анын үстүнөн иш козголуп, анан кийин массалык маалымат каражаттарында айтылып, ошонун негизинде бул өзүнүн каалоосу менен арыз жазып, мен ойлойм бул туура, анткени баягы козгогон иши бүтмөйүнчө ошол өзүн дагы кызматынан четтеп турган бул эң туура деп эсептейм. Кийин дагы кандай болсо дагы сөздөр болбойт. Ал козгогон иши бүткөндөн кийин ага жумуш берет деп ойлойм.